2 жыл мурун 150 гана дүйнөлүк жана Scopus'ка болбосо Web of Science платформасында публикациялар болсо, бүгүнкү күндө 400гө жетти да, 400гө жетти. Мен айттым, быйыл жылдын аягына чейин биз 500дөн ашырабыз. Потому что бул багытта абдан күчтүү иштер жүрүп атат. Мен былтыр ошол жана жаңы жылдын астында былтыр бизден ошол Scopus'та публикация кылган авторлорго ар бирөөнө 15 000 сомдон как бы стимулирующий бергенде 2,5 миллион сом доплата кылып бердик зарплаттарына. А быйыл биринчи кварталда январь менен марттын ортосунда 315 000 сом берилди. Мен ойлойм, жылдын аягына чейин бул дагы көбөйөт. Ошондуктан биздин эл аралык жана бүгүнкү күндүн требованиясына именно международный публикация боюнча показательдерибиз бир топ эле астага жылды десек болот да.